Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде ушул сааттарда алынган жаңылыктардын кыскача топтому. Аны менен тааныштырып, мен Элизат Нурумбетова. Бишкектин Токумбаев көчөсүндө 18 мартта саат 23:00 жол кырсыгы катталганын милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Мерседес унасы Токумбаев менен Жукеев Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишинде Subaru Legacy унасы менен кагышып, жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Жол кырсыгынан Subaru Legacy унасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү жабыркаган. Ошондой эле 19 жаштагы кыз жараат алган. Унаалар айып аянтчасына киргизилип, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Окуянын келип чыгуу себептери иликтенүүдө. Чүй облусунун аймагынан Орусиянын жараны кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Маалым болгондой, Орусиянын 1989-жылы туулган жараны чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет жасаган. Тактап айтканда, Казакстандан Кыргызстанга Чүй дарыясын кечип өтмөкчү болгон жеринен чек ара кызматкерлери колго түшүргөн. Учурда андан аркы чараларды көрүү үчүн кармалган жаран тиешелүү органдарга өткөзүлүп берилди. Бишкек шаарынан Ленин жана Свердлов райондорундагы мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү пара алуу фактысы менен кармалышты. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык атайын орган ишкердик субъектилердин салыктык чегерүүлөрүн мыйзамсыз төмөндөткөн коррупциялык схеманы аныктаган. 18 март күнү салык төлөбөгөнгө жардам кылган үчүн сыйлык катары 240 000 сом өлчөмүндө пара алуу фактысы боюнча Свердлов райондук салык кызматынын башчысынын орун басары жана Ленин району боюнча салык инспектору кармалышты. Алар жеке ишкерлер менен жеңишинен сүйлөшүп, жасалма документ колдонуп, Кыргызстан импорттойтурчу товарларга салыктык чегерүүнү алып салышкан деп айтылат маалыматта. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда салык органдарында бул сыяктуу мыйзамсыз иш-аракеттер жана мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкек шаардык гарнизонунун аскер прокуратурасы жазык кодексинин 331-беренесинин шалаакылык 1-бөлүгү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине аскерлердин кургак учук жугузуп алганы боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин каттады. Аскер прокуратурасынын басма сөз кызматы билдиргендей, учурда республикалык соттук медициналык экспертиза борбору тарабынан текшерүү иштери жүрүп жатат. Шаардык кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасынын башкы дарыгери Тамара Байелиева кечээ 18 мартта абадан коргонуу күчтөрүнүн аскер бөлүгүндөгү 15 аскер кургак учуктун жабык түрүн жугузуп алышканын маалымдаган. Бул дарт аныкталгандан 1-аскер ооруканага 21 январда келип түшкөн. Ал эми 15-аскер 17 мартта бейтапканага жаткырылган. Бүгүн Кытайдын борбору Пекин шаарынан COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы вакцинанын партиясы жүктөлгөн учак Кыргызстанга жөнөтүлдү. Бул тууралуу Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Буга чейин Кытай гуманитардык жардам иретинде Кыргызстанда COVID-19га каршы вакцинасынын 150 000 дозасын берери айтылган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешеналиевдин айтымында, бул партиядагы вакцина 75 000 адамга жетет. Министр мындан тышкары Орусиядан Кыргызстанга жана COVAX программасынын алкагында гуманитардык жардам катары вакцина келерин кошумчалады. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелге дайындалган референдумду колдогон жана каршы үгүт жүргүзө турган топторду каттады. БШКнын басма сөз кызматы билдиргендей, жалпы 5 топтон сунуш түшкөн. 3 баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду колдогон, 2 каршы чыккан топ. Алардын баары тең каттоодон өттү. Президент Садыр Жапаров Конституциянын долбоору боюнча референдумду 11 апрелде өткөрүү жөнүндө мыйзамга 12 мартта кол койгон. 11 мартта жогорку кеңеш сөз болуп жаткан мыйзам долбоорду чукул кабыл алган. Эми Конституциялык кеңешме иштеп чыккан Конституциянын долбоору боюнча өлкө жарандары 11 апрелдеги референдумда өз добушун бериши керек. Ушул эле күнү жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо болот. Жаңы долбоор боюнча президент 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын мамлекет башчысы Джо Байденди 19 мартта же 22 мартта түз эфирде жолугууга чакырды. Биз эки тараптуу кызматташтык тууралуу сүйлөшсөк болот, ошондой эле стратегиялык туруктуулук жана аймактар аралык талаш тартыштуу маселелерибизди да талкуулай алабыз, деди Путин. Орусиянын тышкы иштер министрлиги эки мамлекеттин лидерлеринин жолугушуусун пландай баштаганын министрликтин өкүлү Мария Захарова ачыктаган. АКШ менен Орусия ортосундагы алака кансыз согуш жылдарынан бери абдан төмөн деңгээлге түшүп, салкындап кетти. Буга Москванын Кошмо Штаттарда жана башка мамлекеттерде шайлоого кийлигишүү аракеттери, Сирия жана Украинадагы жаңжалдар, орус хакерлеринин кибер чабуулдары жана оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырылышы, андан кийин камалышы себеп болду.
Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур телеканалынын эфириндеги күндүзгү кабарлар топтомун көрдүңүз. Аны мен сизди Элзат Нурумбетова тааныштырдым. Бул жана башка жаңылыктарды экрандагы даректер боюнча бизди мобилдик тиркемеден тапсаңыз болот. Ал эми күнүңүз көңүлдүү улансын.